Бул жигитте өттү ашкан белдей атабыз да. Адам жаш кезинде анын күч кубаты ашып ташып баягы тоону томкоргонго даяр болуп турганда, баягы урушарга жоо таппай, урунарга тоо таппай турган мезгилде кандай кыйынчылык болбосун адам андан чочулабайт. Себеби анын эң негизги күчү анын жаштыгында да. Бардыгы алдыда, жашоонун бардыгы алдыда, келечеги алдыда. Ошон үчүн эч нерседен чочулабастан ар кандай ишке башырышы мүмкүн. Бирок анан ал бир белди ашкандай эле өтүп кетет, ошол куракта эле. Мындай карап бийик белди көрсөң чочулашың мүмкүн. Эми турмушта өзүбүз деле көрдүк да. Буга качан чыгам деп ойлойсуң. Бирок анан өрдөп жүрүп отуруп эле, анан бир маалда карасаң эле чокуга чыкканыңды өзүң деле сезбей каласың. Анан карасың, мен ушул жерге кантип чыгып кеттим деп өзүң таң калып калган учурлар болуп калат да. Жигиттик курак ошондой эле. Ошо белди ашкан сыяктуу эле кантип өтүп кеткендигин адам өзү деле сезбей калат да. Көз ачып жумганча дегендей эле курак өтүп кетет. Тишиң барда таш чайна деп айтылат кыргызда. Колунда мүмкүнчүлүк барында ал күчүң сенден кетелекте жасоочу иштериңдин баарын бүтүрүп ал. Өмүр ансыз да кыска, андан ашып тагдыр таразасы турат. Кимге канча жашоо өмүр берилгенин бир жараткандан артык эч ким билбеген өмүрдүн табышмагы. Ошондуктан каарлыкта өкүнүп өткөнүңө саресеп салганда айтаар дээр эч кандай жетишкендигиң же бир muratың же бир топтогон кадыр баркың болбосо сенин 80ге же 90го жете өмүр сүргөнүңдөн эмне пайда, эмне нуска калат. Ошондуктан макалдын майнысы өмүрдүн өрүнө чыкканча максаттарыңды аткарып ал, жашооңду бекерге коротпо дегенди туюндурууда. Бул дээрлик бир неменин жашоонун бир тең жарымы дегендей болуп атат да. Мындай карап көрсөң 40-тын жарым, аркы жарымы 80 болуп калат да. Ушундай эле ошо бир белдин чокусуна чыккандай эле, бел ашкандай эле нерсе. Анан карасаң эле нар жагы кел деп эле кучагын жайып, аңырайып казылып койгон көрдөй болгон карлык турат. Бардыгы тең узак жашаганды каалайт адамдар, бирок эч кимиси карыганды каалабайт да. Ушундай бир парадокс өзүнчө. Анан ошо карлыкты жактырбагандан, көзгө суук көрүнгөн аны неме менен салыштырып атат да, баягы көр менен салыштырып атат. Көр деген эмне? Бул өлгөн адамды апарып кое турган жай да, акыркы жай, мынакей, акыркы үйү анын адамдын. Анан ошого салыштырып атат. Анан карлык келди, казган көрдөй деп. Мынакей. Мындайча айтканда өкөнү антитеза ыкмасын пайдаланып, ошол жаштык менен карлыкты салыштырып, карама каршы коюп салыштырып берип атат да.